Устакелер айымкасы чаптап атышкан турбайбы? Өйдөдөн ылдый кара чаптап атасыздарбы? Жакшы. Жүрүстө устакелер жака да бар. Ылдыйдан да өйдөн да как кайсы жагынан туура келсе ошондон чаптап атасыздар. Кандайсыз аке? Assalomu alaykum. Yaxshisiдарбы? Assalomu alaykum. Биринчи листке клей тартып атасыздарбы? Буга да стенага да. Негизи сразу стенага эле клей тартсаңыздар болот беке. Листке клей тартуунун кажети жок. Слабый болуп калбайбы? Жок, слабый болбойт беке. Себептен эмне? Муну деген клей тартып алгандан мирчиден оор болуп калат, кыйналасыз да оорасы көп болуп калат беке. Ошон үчүн деген стенага эле клей тартыңыз. Көрдүңүзбү? Могул жерде деген могу листти кесип салып атпайсызбы? Могул үстүңкү листти кеспеңиз. Муну чаптап келатканда мунукун кесесиз да, по-любомучу. Хотя бы могул эки листтин ортосунда могул жерде сетка калсын беке, могул сетка. Потому что үйдүн сырты базальт да. Анан со временем деген могул жерден трещина бериш ыктымалдуу беке. Ошон үчүн деген могул үйдөгү листтин же болбосо ылдыйкы, мисалы үчүн муну чаптап келатсаңыз, бул ылдыйкы листтин сеткасын калтырыңыз. Өйдөдөн келатсаңыз, бул листтин сеткасын калтырыңыз. Короче, биз-бирине кийиш керек экен да, мына. Короче, бир сетка болуш керек да. Мунукун кеспей койсоңуз, мунукун кесесиз да. Түшүндүңүз да? Түшүнсөң. Ошон үчүн деген могу листтики да кесилип, мунуку да кесилип калды, могул жерде деген кийин кошулганда сетка жок болуп калды, мындай болупчу. Ошого эме. Аны бурчту да түшүнүп койсоң улар. Анан бурчту жүрсөңүз аке. Мындай алып келип атпайсызбы? Мындай алып келгенде дегенчи, бир аз монча жеткирбей туруп кессеңиз беке. Анан кийин деген бул жактан келатканда деген мындай кылып да жеткирбей кесесиз дагычы. А могул жерге мындай шов пайда болуп. Шов болуп калат экен, ак болупчу. Анан деген сиз деген бияка мындай мингизип туруп дегенчи, биягына шов кылып койгондо деген көрдүңүзбү, биягында ак шов калбай калып атат. Ошон үчүн мындайраак кылып туруп кесиңиз, түшүндүңүз да? Анан уровень кылып кесиш керек экен да. Да, уровень кылып кесиш керек. Анан желательно баке, көрдүңүзбү, могу сеткадагы кесилип калып атпайбы? АМКнын астында сетка бар го? АМКнын астында сеткасын эле, АМКнын өзү эмес. Сеткасын бияка мынтип кайрып койсоңуз, бул углда деген еще дополнительный сетка болуп калат да. Бул эмне деген трещина, убакыт өткөн сайын деген үй усадык берет да. Үй усадык бергенде деген ушул жерден деген сеткасы жок болсо трещина бериши мүмкүн да. Ошон үчүн желательно любой жерде сетка калтырганга аракет кылыңыз да. Анан дагы бир момент. Углду деген мондай алып келдиңиз. Анан затиркасын кылдыңыз. Затирка кылгандан кийин пленкасын сыйрыйсыз го. Пленкасын сыйрыйда суулап туруп деген моюнда эле шпатель менен углду формировать этип койсоңуз, мондай кылыпчы. Углыңыз красивый болот да беке. Пленканы сыйраганга чейин шпатель менен суулап туруп кырып койсоңуз, бул жерде углыңыз красивый болот. Канчалык эмеде угол красивый болсо деген целом үйдүн види жакшы болот да. Негизи үйдү вид берген бул углдар болот да негизи. Чем углы красивее, тем дом красивее болот.